Жетигенов Бакытбек Жеңишбекович мурда ээлеген кызмат ордунан бошотулуп, жылды жыйынтыктаган коллегиялык жыйында Бакытбек Жетигенов күтүүсүз Ош шаарынын мэрлигинен бошотулду. Ордуна Жеңишбек Токтурбаев дайындалып, жамаатка тааныштырылды. Ал эми Жетигенов президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Сиди узатып коюлду, мен коллегаларым менен 15-20 сөз. Шо маселе жок. Бакытбек Жетигенов Ош шаарын 2 жылдан ашуун башкарды. Бул аралыкта шаар тургундарынын көкөйүнө көк таштай тийген таза суу маселесине көңүл бурулду. Айланма жол куруу сыяктуу ири долбоорду ишке ашыра алды. Жетигенов учурда шаардагы негизги жолдорду оңдоого жетишпегенин, бул иш улантыларын белгилеп өттү. Кызматтан кетүүсү коллегиялык жыйынга туш болгондуктан жыл жыйынтыгында өзү чыгарды. Анда 1 жылда кандай иштер жасалды? Алдыда токтолобуз. Кандай десем, идеалды эчтеке жок. Колдон келген аракет кылып иштедик. Кээ бир кичине кемчиликтер болот, анын бар. Эң негизи аларды убагында түздөп оңдоп кетиш керек. 2024 Ош шаарынын казынасы кампайып 2 миллиард 571 миллион сомго жетти. Былтыркы жылга салыштырмалуу 460 миллион сомдон ашык каражат кошулду. Ага улай административдик аймактык реформанын алкагында шаардын аймагы 2 эсе кеңейди. Жыл жыйынтыгы боюнча биз бюджетти жыл сайын жакшы темпмен көтөрүп атабыз. Быйылкы жылда 120% көтөрүлдү. Биз могу жылга дагы азыр жакшы сунуштарды берип атабыз. Шаарда жыл ичинде өнөр жай тармагына дагы көңүл бурулуп, өндүрүлгөн продукциялардын көрсөткүчү өскөн. Анда Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата 6 ири өндүрүштүк ишкана ишке берилди. Алар Дос Марко текстиль фабрикасы жана Алайко органикс ишканасындагы логистикалык борбор. Натыйжада 10 миллиард сомдук продукция, өнөр жай продукция өндүрүлдү. Ал эми былтыр 2023 жылы 7 миллиард 288 миллион өнөр жай продукция өндүрүлгөн. Мындайча айтканда почти 3 миллиард сомго жакын ашык менен өндүрдүк да. Ага катар инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырылды. Жол тыгынын чечүү максатында курулуп жаткан 2 деңгээлдүү жолдун курулушу башталып, пайдаланууга берүү алдында турат. Мындан сырткары Ош көчөсү кеңейтилип, Турсунбаев, Алимжанов көчөлөрү реконструкцияланды. Бүгүнкү күндө бизде болуп жаткан жумуштар бул Монолев көчөсүнөн Шакиров көчөсү менен Алимжанов көчөлөрүнүн кесилишине чейин 2 деңгээлдүү жол жана жер астынан өтүш өкмөтүнүн курулушу жүргүзүлүүдө. Бул боюнча мен кыскача маалымат бериптен, бүгүнкү күндө 35 киловатт цеп кабель тартылды, сартынды таза суу түтүктөр орнотулду, газ, телеком линиялары жылдырылды, көпүрөнүн 2 тарабынан таяныч дуал курулду. Ошондой эле Яккалик каналына таяныч дуал курулду. Социалдык объектилерди куруу да ишке ашырылды. Анда бир нече жылдан бери курулушу токтоп турган Разаков мектеби 720 орунду болуп бүткөрүлүп тапшырылды. Жыл ичинде 3 мектеп пайдаланууга берилип, 19 билим берүү мекемесинде оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Ага катар Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадион эл аралык талапка жооп берген шартта реконструкцияланды. Транспорт тармагындагы бул жылы четте калган жок. Буга чейин шаар тургундарын коомдук унаалар жетиштүү тейлей албай келген. Көйгөйдөн арылуу үчүн Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду аркылуу Өзбекстандан 100 автобус сатып алынып, пайдаланууга берилди. Бишкек шаарынан 100 троллейбус алынып келинип, аларга кошумча линияларды ачуу иштери жүргүзүлүп жатыптыр. Ага катар коопсуз шаар долбоору дагы ишке киргизилди. Микрорайондордун, Төлөкөн микрорайондорун аралап өтүп, кайрадан Калелин көчө аркылуу ошол Араванскийге келе турган маршруттук линия куруп атабыз. Жакын айларда баштасак, ошондо биз троллейбустарды чыгарабыз. Бул биринчи этап менен. Мындан сырткары биз ушул 100 троллейбусту жалпы эле шаардын 4 жагынан Жапалак деген биздин чоң аймактык бөлүмүбүз бар. Озкур тармагыбыз бар. Андан сырткары Фуркат ушул 4 тарапка чейин южный жакка, кыскасы троллейбустарды колесой Ош шаарын айланып жүрө турган. Эмне үчүн дегенде троллейбус бул аябай экономдуу, пайдалуу транспорттордун бири. Сел түшүү кооптуулугунан жыл ичинде борбордук базарды шаар сыртына көчүрүү аракеттери жүрдү. 2500 орундукка ылайыкташкан жаңы базар курулуп, пайдаланууга берилүү алдында турат. Бул жагдайда соодагерлер тарабынан бир топ нааразычылыктар жаралды. Базар мына 20-сына чейин көчмөкпүз. Анан аба ырайы суукта биз көчпөй тургалы бир ай убакыт берилет. Ошо соодагерлер сураныптыр. Макулда 20 февралга чейин узартабыз. Эми кудай берсе бир айдын ичинде да базар көчүп кетсе, шаарда кичине тазалап,
жана разгрузка жоктугуна дагы маселе чечилип калат. Ал эми жаңы келген шаар мэри Жеңишбек Токтурбаев бул иштерди улантууну көздөп турат. Ал жол тармагына басым жасарын, ара жолдо токтоп калган жолдордун курулушун бүткөрөөрүн убадылоодо. Учурда Мамыров, Калинин, Көкүмбүй көчөлөрү казылган абалда курулушу токтоп турат. Буюрса жолдон баштайбыз. Тиги биринчи очередь, биринчи очередь тиги Мамырова көчөсүн бүтүрөбүз. Талкаламжат көрдүңөр. Экинчи Калина көчөсүн баштайбыз, асфальтынан Көкүмбүй көчөсүн баштайбыз. Буюрса бүгүн быйылкы жылда кете бир 2 миллиарддан ашар акча бөлүнүп деп атат. Ошону бүт, ошо 3 көчөнү бүтүрүп, буюрса Курманжан Датка и Ленин көчөсүн асфальттайбыз. 57 жаштагы Жеңишбек Токтурбаев Ата жөт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен жогорку кеңеште депутат болгон. Белгилей кетсек, Ош Кыргызстандагы республикалык маанидеги 2 шаардын бири. Калада 400 миңден ашуун калк жашайт. Алмагүл Эркебай кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.